Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция, рентген жана консультация акысыз, ишемби күнү УЗИ акысыз, ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Бишкекте Садыр Жапаровдун катышуусунда футболдук турнир өтөт. Бишкекте 14-15 декабрь күндөрү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Мурас футболдук турнири өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу маалымдады. Иш-чара Газпром спорт комплексинде жана Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүп, ага 16 команда катышат. Турнирдин жоосун алайык, командалар 4 тайпага 4 командадан бөлүнөт. Тайпалык баскычта 1 тур ойноп, андан соң финалдык этапка чыгат. Беттешке төмөнкү командалар катышат. Президенттин командасы, маданият өкүлдөрү, өнөр командасы, белгилүү ишкерлер, бизнес командасы, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер, футбол ардагерлери, Алга спорт федерациясынын жетекчилери, спорттук федерациялар, жогорку кеңештин депутаттары, президенттин аймактагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү, шаарлардын мэрлери, райондордун акимдери, дин өкүлдөрү, Кыргызстандагы чет мамлекеттердин элчилери, ооруканалардын башкы дарыгерлери, ден соолук окуу жайлардын директорлору, жоштордун ректорлору, билим сот бийлигинин өкүлдөрү, Фемида күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, белгилүү спортчулар, спорт жылдыздары, Кыргыз Республикасынын элдеринин ассамблеясы, диаспора лидерлери беттешишет. Турнир сергек жашоо образын жайылтуу, өлкөдө футзалды таанытуу жана достукту бекемдөө максатында өтөт. Иш-чара Кыргыз футболдук союзунун жана президенттик администрациянын демилгеси менен уюштурулуп, жылына 2 жолу өтөт. Беттештердин графиги жана алардын трансляциясы тууралуу маалымат кийинчерээк жарыяланат. Дача суу кырсыгын иликтеген комиссия кимге канча компенсация берилгенин айтты. Сандар. Дача суу айылындагы авиа кырсыкты иликтеген комиссия кимге канча компенсация берилгенин жарыялады. Комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, Кыргыз өкмөтү учак ээси аталган туркиялык Airlines авиакомпаниясынан $4,5 миллион, 306 миллион сом кенемте өндүргөн. Жабырлануучуларга $150-200 миң, үйлөрү талкалангандарга $30-40 миң берилген. Компенсация албай калгандар болгон жок, деди Шыкмаматов. Корутундуга ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебинен элден $102 миллион 15 миң сом чогулган. Ал төмөнкүдөй бөлүнгөн. Каза болгондордун жакындарына $70,5 миллион сом, толугу менен бузулган үйлөрдүн ээлерине $12 миллион сом, жарым жартылай же толук бузулган пайдубалдардын ээлерине $240 миң сом, жаракат алган жабырлануучуларга $1,8 миң сом, жетим балдарга $7 миллион сом, психологиялык стресске кабылган үй бүлөлөргө $2 миллион сом, үй бүлөлөргө моралдык жана материалдык жардам $4 миллион сом, дача суу айылынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана жакшыртууга $2 миллион сом бөлүнгөн. Airlines авиакомпаниясынан $4,5 миллион төмөнкү категориялар боюнча берилген. Өкмөт зыян тарткан жана орду толтурулууга тийиш болгон чыгашалар $600 миң, болжолдуу мүлктүк зыян $1,482 миң, курман болгон 35 маркумга компенсация $2,1 миллион берилген. Окуянын кесепетинен жабыркаган, жараат алган адамдарга компенсация катары $317 миң сомдон берилген. Эскерте кетсек, Дача суу каргашасы 2017 жылы 16 январда эртең менен болгон. Жүгү бар Боинг учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, аэропорттун жанындагы Дача суу айылына кулаган. Анын кесепетинен айылдын 35 тургуну менен экипаждын 4 мүчөсүнөн каза тапкан. Парламенттеги элдик топтун лидери жана депутаттары Ысык көлдөгү бала бакчанын ачылыш аземине катышты.
Бүгүн 2 декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев, элдик депутаттык тобунун мүчөлөрү Максатбек Сарбагышев, Аманкан Кенжебаев, Мирлан Самыйкожо, Альянс парламенттик фракциясынын депутаты Гүлкан Молдобекова Наристе бала бакчасынын ачылыш аземине катышты. Ысык көл районуна караштуу Чоктал айылында жергиликтүү айыл тургундарынын көп жылдардан берки көйгөй болуп келген бала бакча куруу кыялдарын орундатуу максатында 2019-жылы инвесторлордун колдоосу менен каржылоого алынып, сметалык наркы 490 миң сомду түзгөн 2 кабаттуу мектепке чейинки билим берүү мекемеси 120 балага ылайыкташтырылып, ички эмеректери жаңыланып, заманбап жабдуулар менен камсыздандырылган. Эл өкүлдөрү Жогорку Кеңештин атынан ыраазычылык кат, белектерин тапшырышкан. Ошондой эле калың элге ынтымак, бала бакчанын жалпы жааматына ийгиликтерди каалашкан. Сокулукта аңчылыкка кетип изделип жаткан адамдын сөөгү тоодон табылды. Сокулук районуна караштуу Төш булак айылында аңчылыкка кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. 50 жаштагы маркумдун сөөгүн Өзгөчө кырдаал министрлигинин Эдельвейс тобунун 7, Сокулук райондук номер 23 Өзгөчө кырдаал министрлигинин 4 куткаруучусу тоодон түшүргөн. Эске салсак, 27 ноябрь күнү 61 жаштагы Александр Браун жана 50 жаштагы Дмитрий Забунов аттуу жарандар кичи тоого аңчылыкка чыгышкан. Ошол эле күнү Браун айылга кайтып келген, ал эми Забунов тоодо текенин артынан кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат 112 кызматына келип түшкөн. Сапар Исаков Ош шаарынын мурдагы мэринин уулуна өкүл ата болду. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Ош шаарынын экс-мэри Айтмамат Кадырбаевдин уулуна өкүл ата болуп дайындалды. Маалыматка ылайык 2 жаштын үйлөнүү үлпөт тою өткөн аптада Бишкектеги кымбат ресторандардын биринде өткөн. Тойго Сапар Исаков өзү катышкан жок, жубайы жаңы үйлөнгөндөргө шакек тапшырды деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Сапар Исаков 2020-жылдын 9-июнунда 1-Май райондук соту тарабынан мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоодогу коррупциялык иштер үчүн 18 жылга эркинен ажыратылган. 2020-жылдагы октябрь окуясында түрмөдөн чыгарылып, чет өлкөгө качып кеткен, кийинчерээк ага издөө жарыяланган. Дача суу боюнча комиссия кулаган учактагы жүк Атамбаевке тиешелүү болгон эмес. Дача суу айылындагы кырсык дийликтеген комиссия учактагы жүктүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке тиешеси жоктугун аныктады. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов билдирген. Белгилей кетсек, комиссия чыгарган корутундусу боюнча кечээ парламентке маалымат берген. Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында 2019-жылы Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда маалыматтык кампания жүрүп, Атамбаевке жала жабуу аракети болгон. Соцфонддун төрагасы 2023-жылы пенсияны 8%га көбөйтүүгө убада берди. 2023-жылдын 1-октябрында пенсиянын өлчөмүн 8%га көтөрүү пландалууда. Бул туурасында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев парламентте Ата журт Кыргызстан фракциясы менен Мекенчил тобунун жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда жыл сайын 40 миң адам пенсияга чыгат. Кийинки жылдын 1-октябрынан 8%га көтөрөбүз деп пландап 1 миллиард 480 миллион сом карап жатабыз. 2023-жылы бизге республикалык бюджеттен 41 миллиард бөлүнөт, өзүбүз 51 миллиард сом чогултабыз деген Алиев. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 735 миң пенсионер жашайт. Атамбаев бүгүн дагы соттон кабинаны тепкилеп залдан чыгарылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн дагы 1-Май райондук соттундагы процессте кабинаны тепкилеп залдан чыгарылды. Ал соттон дагы бир күнү келип, менин ордума отурасыңар деди. Андан соң тарапташтары менен биргеликте уят деп кыйкырып, мындан улам мурдагы президент залдан чыгарылып, сот анын катышуусусу жок уланды. Бүгүн Кой Таш окуясы боюнча сот отуруму болуп, Атамбаев каршы болгонуна карабай күч менен алып келинген болчу. Кечээ дагы 1 декабрда мурдагы президент үйүн окуясы боюнча башталган соттук ишке алып келинген. Анда да кабинаны тепкилегендиктен чыгарылган. Депутат Фархат Исмаилов жасалма диплому менен бийликтин беделине сокку урууда. Коомчулукта депутат Фархат Исмаиловдун жасалма диплому катуу талкууга алынып бүтпөй жатат. Чатак Рыскелди Момбеков менен Орозайым Нарматовага иштеген мыйзам эмнеге кыйгап өттү? Булар да ушул өңүттө айыпталышып, мандаттардан куржалак калышкан. Ал эми Фархат Исмаилов БШКга көрсөткөн дипломду Жусуп Баласагын атындагы КУдан албаптыр. Архивдик негизде далилденип, баары ачыкка чыгууда. Окуу жайдын өкүлү диплом албаганын Азаттыкка шардана кылды. Билим берүү жана илим министрлиги дагы тастыктап атат.
Дээли фактылар ЖМК беттерине батпай кетти. Баса жарым жыл мурда УКМК Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдун дипломдору жасалмай экенин иликтеп ачыктап салган. Учурда бир гана БШК курамы буйдалып, 2 депутатка карата так кесе чечим чыгара албай келет. Президент Садыр Жапаров ар дайым мыйзам баарына бирдей экенин какшап атса, эмнеге аткаруучу органдар шек жаратууда, дагы качанкыга чейин элди алдашат, бийликтин беделине соккурулууда деп жазган Арба Кейжи сайты.